Табият биздин өлкөбүзгө таза сууну, таза абаны жана бийик бак дарактарды тартуулап келет. Бирок тилекке каршы адамзаты ал бийликти жакшылап колдоно албай, одоно мамиле жасап таштандыргытышат. Дүйнөнү жакшы адамдар сактап турат демекчи, табигатка аяр мамиле жасап, өз баласындай бап эстеп карагандар да жок эмес. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Нарын шаарындагы городок чөлкөмүндө жайгашкан Чакан эс алуу аянтын көзүнүн карегиндей караган багбан Азимхан Дөталиев. Сагынып калам, эртең менен келгенде эле жумушум тазалыктан башталат. Шунун баарын сыртынан бери тазалап, андан кийин мына могу адегенде келген 36 эле үштүк эме даана эме бар болчу. Бу жерде каралбай. Анан арын баарын казып, эметкен немелерин баарын казып. Азыр бу жерде голубой эл бар, могу жергиликтүү карагай бар, лестница бар, мажырым тал бар, ак кайың бар, черешне бар. Ушугуп колума тийген бүтүн. Кече мурдагына келип өрүк тиктим 5 үштүк. Липа тиктим. Азыр 101 үштүк бар ушул жерде. Голубой эл тиктик. Каарманыбыздын кылган иштерине баа берген жергиликтүү тургундар анын эмгегин баалап, алкышын айтып келишет. Буга чейин абдан чын эле начар болчу да негизи. Мына ушул жерде жашайбыз, городоктун элдери ушул жерде жашап. Ана мына Азим келди эле ушул жерде ушу территорияны карап, мына ушул Азим келгенден баштап деле жаны тынбайт. Эртең мененки саат 5-тен кечке чейин ушул жерде жүрөт. Ушул жигитке абдан чоң рахматын айтыш керек. Элдин баары рахматын айтып кетип атат ушул жерде. Мына жаны тынбайт. Кара топурагын себет, гүлүн себет, таштарын кайра акилейт, сыртынан бери акилейт ушул жердечи. Сырдайт өзүнүн баарын ушул жерде. Ана мына жерде кечкурун балдар келет, энеталары келет, ушулардын баары бирөө бузуп кетет, кайраны оңдойт, ушунун баарын сырдап, мына гүлдү айдайт, мына гүлдү азыр чөтү жакшы чыга албайт, кеч болуп атат окшойт. Болбосо монун баары абдан жап-жашыл болуп турчу эле да, гүлдөрдүн баары, түркүн гүлдөрдү келип айдайт да ушу. Кечке жаны тынбайт ушу кишинин ушул. Короонун сыртынан бери акилеп чыгат. Жолдун таштарынан бери терип карабайсыздар, жолдун таштарынан бери терип, моулардын баарын акилеп турат ушу бир. Канча бир 10-15 күн эле бирден акилей берет окшойт Азим ушу караса. Мен народ берет ушу көрө берем да ушул жерде. Карап рахмат, ушул Азимдин иштеген эмгегин баалашыбыз керек. Өмүр бою ички иштер кызматында иштеп жүргөн Азимхан Дөталиев азыркы учурда пенсияга чыккан. Бирок боштуктун жана жалкоолуктун душманы болгон каарманыбыз 6 жыл мурун бул бакчанын тазалыгын жана түмөн түйшүгүн өз мойнуна алган. Өзүм оолум баарын касып, Кудай буйруса бүт кайра календула деген гүл жаңы тигип чыктым, оолум түбүнүн баарын жумшартып кайра тизип актап. Буйруса ушунун баары күзүндө бүтөр гүл тети пирамида деп коет экен тетигине. Анын баары гүл айдайбыз буйруса. Анан ошо элге үлес алсын деп шаардын көрктөңдөрү кичине асты салымды кошуп атам, үйдө пенсияга чыксам бекер жатырсыз. Кечкисин күн салкындап, табият өз кереметин жер жүзүнө чача баштаган учурда бул эс алуучу жайга жаш балдардан баштап кары кишилерге чейин келип эс алып жер жазышат. Мына бул парк ушул жерде жашап, ушул аймакта жашаган жашоочулар үчүн жакшы эле болду. Эртелик эскерип кээде 3 маал келебиз. Эртең менен эрте турабыз саат 6-да кадимкидей. Ден соолуктун бир күмөспү. Мына көп баскан парктардан жакшы эле. Бул кезегинде жаңыдан курулганда балдар иштөөчү, алар жаштык кылышты окшойт. Карабай коюшту да, куурап могу тиккен нерсенин баары куурай баштаган. Анан Азим келип бир күнү жеремине байке дейт, бай балам парк деп салышыптыр, парк болбой эле момучуп барат, таштанды айлап чыгасы кой. Мен өзүм киришпесем деп буга адегенде жардам берген киши да болгон жок. Бүт өзүнүн күчү менен ушунун баарын тазалап, сыпырып, анан немеде питомникте өзүнүн достору бар экен, ошолорун алып келип могуреки карагайларды өзүнүн күчү менен отургузду, калп айткан менен болобу. Азамат экен. Бардык жумуштун азабы да асылы да болот демекчи Азимхан аганын айтуусуна таянсак, эми бул бакчага түнкүсүн жарыктандыруучу чырактар керек. Себеби түнкүсүн сейилдөөнү сүйгөн адамдар дагы жок эмес. Анан бир көйгөй мына жер турат могу жерде. Ограждение кылып туруп, детский площадь кылып койсо жок да. Анан балдар менне карап берейин дедим. Мен бул парктын тыйынын алайын, ошону сындырбай, бүлүндүрөп мен карап берейин. Ушу балдар
бар ойнап турса жакшы болот эле. Бу жерге келет, жанагы эмен тебет, самокот тебет, аны тебет. Антеги жерге барып майда балдар келип ойносо, ушу жерден ээн турат. Алина Санкулова, Мирзат Муталипова, Жолдошбек Курманбеков, Теңир Тоо таңы.